Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери аяктоо алдында турганын билдирди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери дээрлик аяктап калганын билдирди. Бул тууралуу ал Баткен шаарында өткөн Баткен тарыхы улуттун руханий казынасы аттуу эл аралык илимий конференцияда билдирди. Жакын арада Кудай буйруса коңшулар менен чегара маселесин чечебиз. Эми ал кимдин жери тууралуу эч кандай белгисиздик болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде чечилип, жерибизди көздүн карегиндей сактоого шарт түзүлөт. Бул да биздин жетишкендигибиз, деди ал. 7 октябрдан 13 октябрга чейин Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык укуктук жумушчу топторунун жолугушуусу болуп, анда делегациялар чегаранын калган тилкелерин талкуулоону улантышты. Тажикстанда өтө турган кийинки жыйында иш уланат. Буга чейин 1 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларын жетектеген Камчыбек Ташиев менен Саймон Минетимов Согди облустун Бустон шаарында жолугуп, чегара тилкесин өткөрүү маселесин талкуулашкан. Делегациялардын башчылары жумушчу топторго конкреттүү тапшырмаларды беришкен. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жалпы чегаранын узундугу 972 чакырымды түзөт. Июль айында Тажикстандын жер башкаруу жана геодезия боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ориф Хошазода чегаранын 94% такталганын билдирген. Талаштуу аймактар болжол менен 6% же 58-59 чакырымды түзөт. Мүрзөдөгү эстеликтер жыгачтан даярдалат. Президент маркумду узатуу боюнча жарлык чыгарды. Өлкө башы Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгөн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу бүгүн 14 октябрда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Ага ылайык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына маркумдарды жайга коюу салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Өзөгө эстеликтерди коюуда ысырапкорчулукту болтурбоо үчүн төмөнкүлөрдү камтыган тиешелүү фатваларды чыгаруу сунушталды. Маркумду узатуу жана сөөгөн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамдын 22 беренесине ылайык тарыхый маданий мааниге ээ болгон көрүстөндөрлөрдү кошпогондо мусулман кабырларынын аймагында таштан, граниттен, мрамордон, металлдан жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салууну, мүрзөдөгү эстеликтер жана тосмолор жыгач материалдарынан даярдалат жана бийиктиги 0,70 метрден ашпайт деп аныктойт. Маркумдарды жайга коюу маселелери боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүү. Мындан сырткары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. 3 айлык мөөнөттө маркумду узатуу жана сөөгөн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамды иш жүзүндө жүзөгө ашыруу боюнча чараларды көрсүн. Көрүстөндөрдү жайгаштырууга, жасалгалоого жана көрүктөндүрүүгө, пайдаланууга жана күтүүгө, экологиялык, санитардык талаптарды, мүрзөдөгү эстеликтердин өлчөмдөрүн, аларды жасоо үчүн материалдарга жана орнотууга талаптарды жөнгө салган шаар куруу документтерин, типтүү жолдорду иштеп чыксын жана бекитсин.
дин тутуу каадаларына жана салттарына жараша жана мүрзөгө эстеликтерди тургузууда ысырапкорчулукту болтурбоо үчүн маркумдарды жайга коюу маселелери боюнча түшүндүрүү иштерин эл арасында дайыма жүргүзсүн. Булак Суперкежүү. Дональд Трампты 3 рет өлтүрүү аракети болгону айтылды. Американын Калифорния штатында президенттикке талапкер Дональд Трамптын митингге өтө турган жерде куралчан киши кармалды. Окуя 12 октябрда болгон. Кармалган адам кара түстөгү жол тандабас менен көзөмөл өткөрүү пунктунан өтүп жатканда колго түштү. Ал Лас-Вегас шаарынын 49 жаштагы жашоочусу Вем Миллер экени аныкталды. Унадан мылтык жана тапанча табылды. Ал эми шериф Чад Бьянко Дональд Трампка кол салууну алдын алышкан божомолдоду. Кармалган адам көзөмөл өткөрүү жайынан VIP орундарга отурууга укугу бар экендиги тууралуу жасалма кагазды көрсөткөн жана муну менен дароо шек жараткан. Трамп президенттикке аттангандан кийин ага 2 рет кол салууга аракеттенишкен. Тактап айтканда 13 июлда үгүт иш чарасында Трампка 20 жаштагы жигит ок аткан. Трамп кулагынан жаракат алган, ал эми ок аткан жигит ошол жерден жок кылынган. 15 сентябрда Трамп гольф ойноп жатканда жердин жанынан куралчан адам кармалган. Ал Трампты 12 саат күткөнү айтылган. Рамзан Кадыров Бетербиев Бивол беттеши боюнча билдирүү жасады. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров орусиялык мушкер Артур Бетербиев менен Дмитрий Биволдун талаштуу беттешинен кийин билдирүү жасады. Өзүнүн Телеграм каналына жазган билдирүүсүндө Кадыров Бетербиевди жеңиши менен куттуктап, биринчи 2 раундда эле баары түшүнүктүү болгонун кошумчалады. Артур муну жасады, достор. Ал биринчи абсолюттук дүйнөнүн жарым оор салмактагы чемпиону болуп калды. Бул тарыхый жеңиши менен ал бүткүл чечен элине белек жасады. Ал өз элинин намысы үчүн рингти коргоп, атын алтын тамгалар менен өткөндүн, азыркынын жана келечектин эң мыкты, эч кимден кем калбаган мушкерлеринин тизмесине жазылды. Мен эр-рияттагы эң маанилүү окуяга жеке күбө болгондугума кубанычтамын. Бетербиевдин карьерасындагы эң маанилүү беттеши артта калды. Жеке мен үчүн биринчи 2 раунддан кийин баары түшүнүктүү болду. Дал ушул 2 раундда Артур рингдин ээси ким экенин көрсөттү, деп жазды Кадыров өзүнүн Телеграм каналына. 13 октябрга караган түнү эр-риятта өткөн беттештен кийин Бетербиев алтын чемпиондук курдун ээси болду. WBA, WBO, BBC, EBF, IBO жана The Ring. Ал эми Бивол карьерасындагы биринчи жеңилүү ызасын тартты. Кытайдын аскер күчтөрү Тайвань аралын курчап алды. Кытайдын элдик боштондук армиясы Тайвандын жанында аскердик машыгууларды баштады. Анын алкагында Пекин аралды блокадалоо мүмкүнчүлүгүн сынап жатат. Бул тууралуу Кытай армиясынын чыгыш командачылыгынын өкүлү Ли Си билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Анын айтымында биргелешкен кылыч 2024 Би деп аталган машыгуу деңиз жана аба патрулдарын, негизги портторду блокадалоону жана Тайвань аймагындагы деңиз жана жердеги буталарга соккуларды камтыйт. Бул машыгуу Тайвандын көз карандысыздыгын көздөгөн жикчил күчтөргө катуу эскертүү катары кызмат кылат жана улуттук эгемендүүлүктү коргоо жана улуттук биримдикти сактоо үчүн адилеттүү жана зарыл кадам болуп саналат, деди Ли Син. Кытай деңиз жана аба күчтөрүн, ракета күчтөрүн жана армиянын башка бөлүктөрүн жайгаштырды. Гуанча басылмасы машыгуу батыш Тайвань аралын бүт камтыганын билдирди. Тайвандын бийлиги машыгууларды ачык провокация деп атады. Reuters агенттигинин аралдагы булагы Пекин Тайвандын түндүгүндөгү жана түштүгүндөгү портторду блокадалоону, ошондой эле чет элдик күчтөр колдоно турган эл аралык деңиз жолдорун жаап жатканын ырастады. Тайвань менен Кытай 1949 жылы жарандык согуштан кийин бөлүнгөн. Пекин Тайванды анын бир бөлүгү деп эсептейт жана аралдын эгемендигин четке кагып, бир Кытай принцибин колдойт. Тайвань болсо 1980-жылдары Кытай сунуштаган бир өлкө, эки система моделин кабыл алуудан баш тартууда. АКШ Тайванды колдойт жана аралга аскерий жабдууларды берүүнү улантууда. Вашингтон Тайвандын Кытайдын эгемендигин тааныйт, бирок аралдын статусу белгисиз деп эсептейт. АКШ президенти Джо Байден Кытай тараптан чабуул боло турган болсо, Тайванды коргоого даяр экенин бир нече жолу билдирген. Буга чейин Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 2027 жылга чейин Кытай армиясын глобалдык державага айлантуу максатын белгилеген. АКШ муну Тайванга басып кирүүгө мүмкүн болгон даярдык катары баалайт.